Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cemaat, bizdin ел, biz ezelten narq, nasildi elbiz. Үйге келген қонақты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтмө берген, көрсөтмө менен сыйлап билген, қадырлап, урматтаған елдеміз. Жада қалса үйге қонақ келгенде атайын аны отырғызушы орын бар. Бөлме бар. Анын дасторқонын күндегі дасторқондан өзгөчө кылып сыйлайбыз. Қонақ келгенде мұрдағы киімдерді алмаштырып, аны сыйлау мақсатта жаңырағын киебіз. Балабызға бербеген момпосуй таттууларды дағы қонақтың алдына қоябыз. Біз ушундай елбіз. Бүгін біздің жергебізде, ар бир биздин үйүбүздө Рамадан қонақты. Қонағын сыйлай білген қырғыз елі, мұсылман жұртшылығы Аллахтың қонағы болған ыйык Рамазан айын сыйлай алады. Ихтирам Рамадан деген бар. Рамазанға сый урмат көрсөтүү. Рамазанға сый урмат көрсөтүү ал Аллах берген буйруган көрсөтмө менен ыйык Рамазан айга мыкты мамиле кылуу. Кантип? Мустафа Махмуд деген доктор, устаз айтат. Бул өзү Америкада жашайт. Bir күні мен өзімдің жеке унам менен bir шаардан экинчи шаарга сапарға чыгып қалдым. Анан машинама бензин куюп алайын деп bir заправкага келип токтоп, бензин толтургандан кийин эми ушунча болду, bir кофе ичип алайын деп ичине кирсем, заправканын ичиндеги май куючу дүкөндүн ичиндеги жалаң арак сатылчу муздаткычтарды бирөө кадимкиде кулп салып, кулптап, крест кылып жаап атыптыр. Материал менен көрсөтпөй ичиндегилерин дейт. Анан сатылбайбы деп тамашалап сурадым дейт. Булар эмне сатылбайбы? Ооба, сатылбайт. Bir убакытка чейин сатылбайт деди мага, дейт. Эмнеге десем, кантип эмнеге, билбейсиңби? Жаңы жылда, деди дейт. А мен, жаңы жылда көпчүлүгү арак ичет эле го, десем, ошону да билбейсиңби? Бул Иса пайгамбардын төрөлгөн күнү да. Иса пайгамбардын төрөлгөн күнүндө арак ичебизби? Ал пайгамбар да. Пайгамбардын төрөлгөнүндө арак ичип, жок, болбойт. Bizde ушундай мыйзам бар. Иса пайгамбардын төрөлгөн күнүн белгилеп атканда бизде ичимдиктер эч качан ичилбеш керек деп, кадимги скотчтоп, жанагылардын бетин кара кагаз менен тосуп атат. Сүйүктүү бир тууган. Иса пайгамбардын төрөлгөн күнү ал белгисиз. Бирөө муну дата, бирөөсү теги дата деп талашса, бирок Алла Кур'анда айткан эмес. Иса пайгамбардын төрөлгөн күнүн белгилегеди. А муну ыйык Рамазан ай келгенде ал мусулман ага сый урмат менен мамиле кылыш керек экендиги Аллах тараптан да, пайгамбар тараптан да буйрулуп көрсөтүлдү. Ыйык Рамазан айга сый урмат менен мамиле кылалы. Алар башка динде жашап атып Иса пайгамбардын төрөлгөн күнүндө арак ичишпесе, анда ыйык Рамазан айда Кур'андын мусулман журтчулугунун, муъмин элинин эки дүнүйө бакыт жашоосун камтып алган Кур'ан түшүрүлгөн ыйык айда ар бири жан дүйнөсүнүн арака болгон, зинага болгон, уурлукка болгон эшигин бир отоло кулптап койсун. Мына муну ыйык Рамазан айга болгон сый урмат десе болот. Ушул ыйык Рамазан айды урматтоону Аллах Таала мынтип айтты. Астагфируллах. Залик
ومن يعظم شعائر الله ذلك من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله من تقوى القلوب. Аллахтың белгілерін кім сыйлай тұрған болса, ушул өзі анын жүрегінің тақуалығынан хабар береді деп атады. Рамазан өзі бізді тақуалыққа үйретіп атса, Аллахтың белгілерін сыйлауымыз өзі тақуалықтың бір белгісі. Шаир, Аллахтың белгілері деген, Аллах Құр'анда Аллахтың белгілері деген аят түшірді. Аллахтың белгілері мекенге жана убақытқа бөлініп, екіге бөлінеді. Орын мекен ал қайсыл? Кааба. Ал-Харам. Сый урматқа бөлінген жер. Ал жерге барғанда бір көк өчкенді атайлап ұшыру дағы тыйу салынған. Гүлдеп атқан гүлді, дарақты сындыру дағы тыйу салынған. Біреунің түшіп қалған телефонын ақшасын алып чөнтекке салып алу дағы тыйу салынған. Жақшылық ішті бүрөсін жасасаңыз 100.000 есе көбейтіліп беріледі. Ошондой эле бирөөнүн түшүп калган телефонун көрсөтпөй салып алсаңыз 100.000 уурлук кылганын күнөөсүн аласыз. Шаирилла бул Аллах Тааланын белгиси. Ушул жерде оңол, жүрөгүңдү ушул жерден оңдоп ал деп атат Аллах Таала. Ошол себептен Аллах Кур'анда стандырбилла. Инна сафа вал марвата мин шаирилла. فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Safa menen Marwa Allah'tın belgileri. Allah'tın belgileri degen sen Allah'ka жақындап ала турган жери ошол. Ким хажга же умрага барса, ошол экөөнү айланып 7 жолу басуусу өзү үчүн эч качан зыян алып келбей турган мыкты ибадат деп атат. Safa Marvada дагы келгенде Каабаны карап туруп, бурулуп туруп дуа кыласыз. Ошто Safa менен Marvada, Safa Marvanын ортосунда жүрүүдөгү ортодогу жасалган дуалардын бирөөсү дагы кайтарылбай кабыл болот. Бул орун. Эми убакыт. Убакыттардын ичинен дагы белгилер бар. Аллах белгилеп койгон. Бул эмне? Estağfurullah billah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ân huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furqan. Sadaqallahul azim. Adamlar üçün hidayetli görsetүү maksatта. Жақшы менен жаманды ажыратуу үчүн адамдарга хидayet болуп ыйык Рамазан айда Кур'ан түшүрүлдү деп атат. Ыйык Рамазан ай ал Кур'андын түшүрүлгөндүгү менен эң чоң белги, бүт айлардын мырзасы жана төрөсү. Бул ай ар бир мусулмандын жүрөгүндө, муъминдин жүрөгүндө башкача орунга ээ болуш керек. Субханаллах. Бир мекен бар, Аллахтын белгиси болгон, бир убакыт бар, Аллахтын белгиси болгон. Келгиле. Хажга, умрага барганда мекенди сыйлап, урматтап, Аллах ыйык кылган. А ыйык Рамазан айда Кур'ан түшүрүлгөн деп ыйык Рамазан айга мыкты мамиле кылалы. Эртең Аллахтын алдына барганда ар бирибиздин туткан орозобуз өзүбүз үчүн сүйлөп берет. Я Раб, эй жараткан Аллах, бул мени мына мынтип туткан деп. Бул мени элге жагыныш үчүн, жетекчисинен коркуп, элден уялып туткан. А бирөөсү Аллахым, сенин фарзың деп, ыйманым бекем болсун деп, сообу бейиш менен түгөнсүн деп туткан деп кабар берет эртең. Валлахи, Аллахтын аты менен анын ичип айтам, кабар берет. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо жана Кур'ан экөө тең өз эсин колдой турган ибадаттар. Орозо мусулмандын, муъминдин оң жагынан, Кур'ан анын сол жагынан келип, я Рабби, орозо келет, я Рабби, бул инсан жалпы адамзат мени сыйлабай жеп ичип жүргөндө, бул мени туткан күндүзү. Шахватын тыйып кумарын. Кур'ан айтат, я Рабби, бардыгы түнү коңур тартып уктап атканда, бул мени окуган жана уккан. Экөө тең бул
insanды бейішке кирүүгө бизге колдоо бересин дейт. Аллах экөөнө колдоо мүмкүнчүлүгүн берет, экөө аны жетелеп бейішке киргизет деп атат. Туткан орозобуз, окуп аткан жана угуп аткан таравихтеги Кур'аныбыз бизди бейішке жетелеп киргизе турган ибадаттардан болсун. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. Аллахумма иннека афуун каримун тухиббул афва фа'фу анна я рахима бирахматика я архамар. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.